Борбордо 17 киши, анын 5-өө Кыргыз эл Жогорку Кеңешинин депутаттары экенин жакшы билесиздер. Булар сөзсүз ошолордун көзөмөлүнүн негизинде болду. Бирок сиздер буга чейин бир топ сындарды айтып келе жатпайсыздарбы? Мисалы, ажылыкты уюштуруу иштери боюнчачы. Ошол нерселер аларга түрткү болушу мүмкүн эмеспи? Ажылыкты уюштуруудан бир мыйзамсыз багыты, биз мыйзамсыз гана, мыйзамга туура келгени жана туура келбеген жагы. 4,5 миң же 5 миң Кыргызстандын гражданы ажылыкка аттанып атканда, муну мамлекеттик уюмдун негизинде эмес, коомчулук уюмдун негизи милдетин алып аткандыгын айттык биз. Эртең кандайдыр бир тиги жакта коопсуздук пайда болсо, же бир кырсык пайда болсо, бул коомдук уюм борбордо, жөн эле борбордо, бул коомдук уюм. Коомдук уюмду ким жоопкерчилик сурай алат? Коомдук уюмдун жоопкерчилиги жок, ал бирөөнө да жооп бербейт. Эгерде мамлекеттик уюм катышса, анда мамлекет, бул биздин граждан болгондон кийин мамлекет буга түздөн түз жооп берет. Ар бир барган кишиге канча миңден сарпала турган каражатын, анын алып келишин, алып барышын, дарылашын, Кудай кырсыктан сактасын. Эгерде болбой эле койсун, болуп калчу болсо, коомдук уюмду сен ушуну жасайсың деп айта албайт. Бирок былтыр деле ошол дин иштери боюнча комиссиясы аралашканда туурабы? Көзөмөлдөгөн. Ооба, көзөмөлдөгөн экен. Баары ушул биздин турган жерде болуптур. Ошол жерден бөлүнүптүр, ошол жерден өтүшүптүр. Анын баарын тең азыр тергөө жүрүп аягына чейин чыккан жок. Ошол басма сөздө парламентте негизи ажылыкты уюштурууда муфтият менен мамлекет табакташып болуп калды деген сөздөрдүн учугу эмгичекти суу элек да. Анан азыр дин иштери боюнча комиссиянын бир мүчөсү менин билишимче дагы эле суракта. Анан ал боюнча дагы баягы аты болгон расмий адамдар отуруп парламентте айтылып жатат. Анан айтсаңыз, быйыл ажылыкты уюштурууга толугу менен муфтиятка өткөрүлбөдү. Анан сиздер анда кандайча көзөмөлдөйсүздөр? Канчалык деңгээлде аралашып жатасыздар? Бизден Сауд Королевствосы жыл башында чакырганда эле Чубак Ажы Жалилов Хазирети муфтий бизге кат жолдогон. Сиздерден мамлекеттик органдан бир киши биз менен катышпаса болбойт. Ал только мамлекеттик кишилер менен сүйлөшөт деп. Анан биз өзүбүздүн бир адисибизди жибергенбиз Балтабаевди. Ошол жетиштүүбү? Мисалы үчүн толук кандуу мисалы ажылык сапарга катыша албай калдык деп наразы болгон жоксуздарбы? Жок, эч убакытта. Бир гана нерсе, эгерде баары тең жакшы өтүп кетсе, бир коопсуздук болуп калчу болсо, коомдук уюмду кантип жоопко тартат? Мыйзам жок коомдук уюмду жоопко тарта турган. Бул киши болсо шарият жолунда гана барды, сүйлөштү, 4,5 миң квотаны алып келди, таратып берди. Бул айтат, менин милдетим Кудай алдында да, мамлекет алдында да мен аткардым деп айтат бул киши. Ар бир жоопкерчилик жүктөлгөн. Мисалы үчүн транспорт маселеси боюнча транспорт министрлиги жооп берет. Эгерде саламат сактоо боюнча ошол министрлик жооп берет. Булардын өздөрү колу коюлган, өздөрү сунуш кылган адамдар жооп берет. Анан учурдан пайдаланып. Сиздер түзгөн борбор эмнеге жооп берет? Биздин түзгөн борбор ошолордун баарын башын бириктирип, иштин багытын көрсөткөнгө жооп берет. Мисалы үчүн квота бөлүндү, ылайык ажы башчылар кимдер тандалды, жана ошондой эле эң негизги маселе ошол ажылыктарын туура аткарыштыбы, Кудайдын астында ушул маселе туура кабыл болдубу жокпу деген маселеге жооп берет. Негизи басма сөз каражаттарында сиз айттыңыз да, ажылыктын аркасы менен баягы 10 миллион долларга чукул акча тегеренип турат депчи. Бул ыйык сапардын аркасы менен бюджетке канча акча түшөт, муфтиятка канча түшөт, анын кирип чыгышын ким көзөмөлдөйт? Мисалы үчүн мамлекеттик органдар анын тең жайын баягы иликтеши керекпи? Мисалы эсеп палатасы, каржы полициясы аралаша алабы? Кантип силерди текшерет? Булардын бардыгы мыйзам чегинде, акчалардын баары банкка түшкөндөн кийин, демек ар бир тыйынга жооп берилет. Ошол салыктар, ошол бизге убактылуу ишке кирген, 2 айлык мөөнөткө кирген ажы башчылардын ишмердүүлүгү туурасында, мисалы үчүн биз ошол жанагы самолеттордон төлөнгөн налогтор, жанагы биз орун бөлүп берген кызматкерге төлөнгөн акчалар эсепке алганда 1 миллион 685 миң доллар Кыргызстандын бюджетине кирди. Мына ошол маселени кыргызстанддар пайдаланды деген сөз. Бул боюнча атайын биз китепче чыгардык. Ошол кандай иштерди аткардык деп ар бир тыйынга чейин жазылган. Мамлекет динден бөлүнгөн деген сөз биздин кантип намаз окуганыбызга киришпейт деген эле сөз. Болбосо ошол финансылык маселелерде биздин финансылык мыйзамдарга баш ийебиз, юридикалык маселеде юридикалык мыйзамдарга баш ийебиз. Ал эмес көчөдөн өткөндө светофорго да баш ийебиз. Бул деген сөздү мында кээ бирлер таптакыр эле көчөгө чыгып алышкан деп түшүнүшөт. Бөлүнгөн десе, бөлүнгөн деген бул дин мамлекеттик башкарууга, саясатка кийлигишпейт деген гана сөз. Болбосо биздин баарыбыз тагдырыбыз бир паспорт көтөрүп жүргөн,
бир жердин суусун жылган адамдарбыз. Урман мырза, мына сиздер ажылыкты уюштурууда одоно кемчиликтер катары ажы башчыларын тандоодогу мүчүлүштүктөрдү буга чейин айтып келдиңиздер эле. Ошондой эле башка улуттун өкүлдөрүн кандайдыр бир шылтоо менен ажы башчылыктан четтетилген учурлар туурасында сын дооматтарды айтып келгенсиздер да. Кандай аргументтерге таянып айтып жатасыздар? Кандай сиздер мисалы далилдер бар ошондой? Жанагы биздин ал жерде туруктуу комиссиябыздын мүчөсүнүн бирден бир куба берген маалыматы жана мындан тышкары башка улуттар дарыгиндерден 17-18 киши, Дуңган улутундагылардан бир топ кишилер. Конкреттүү айтпайсызбы? Алар кандай мисалы дооматтар менен келишти? Ошол дооматында мындай болуп айтылды да. Дооматтын бир өзгөчөлүгү комиссия тобу отуруп иштеп атканда ажы башчылар келип тестирөөдөн өткөндө кыргызча сүйлөй албагандарды, кыргызча суроо берсе жооп бере албагандарды силер конкурска катыша албайсыңар деп чыгарып коюшкан. Мына ушул себеп болгон да, ушул негизги себеби ушул болгон. Анан кийин алар чыгып алышып, квота күтүп жүрө беришкен. Жүрө берип жанагы сиз 2 жолу сурадыңыз, эмне үчүн унчукпай келип эле анан кийин бүгүн пайда болуп калат деп. Анан алар квота ала албай калды. Сынакка кирбей сертификат алган ажы башчылары туурасында дагы маалыматтар тараган. Кайсы далилдер менен тастыктайт элеңиз? Ал Садыкжан эмеге тестирөөнүгө катышкан эмес экен. Бирок ал кишиге квота бөлүнүп берилген. Былтыркы июнь окуясындагы каза болгондордун үй бүлөсүнүн суранычы менен ол киши катышыптыр. Анан кийин биз ошого бердик деп айтканына биз ишендик. Ушул ажы башчыларды тандоодо коррупциялык амалдар орун алды деген сынды ошол эле сынактан ийгилип өткөн ажы башчы Ош шаарынын тургуду Шүкүрбек Жураев дагы айтканы бар. Ошол үндү угузуп алып анан кайрадан талкуусулансак. Быйылкы ажылык конкурс өтө ыплас ыкмалар менен өттү. Ошого быйыл топ башчылар тандалды. Анан топ башчылыктарга конкурска катышпаган эле белгисиз адамдардын фамилиялары катышып калды. 51 адам ажы башчылыкка өттү. Анан 67 адам топ башы болуп дайындалды. Ким жактан дайындалды, кандай дайындалды бизге белгисиз. Бул жерде коррупцияга шектүү ажы башчылар бар. Ошолор өтүп кеткенине биз таң калышты болот. Ошого күмөнүбүз бар. Ушу мурунку эле система боюнча эле өттү деген. Иш билги ушу 5 жыл 6 жыл окуп келген чоң аалым балдар сынактан өтпөй калды. Калкуляция боюнча биз ошо башынан бери эле чыкканбыз $2100 депчи. Бүгүнкү күндө $2000 келип токтолду калкуляция. Бүгүн бизге мына $1500 самолетко деп алып калды. $500 колубузга берди, бая төлөмдөрдү төлөсүңөр деп. Анан азыр $2000 болуп жатат. Бул жерде азыр ажыга кеткен адамдар $2350 төлөгөнбүз. $350 каяка кетти, бизге кайтарып бергиле деп азыр суроолор көтөрүлүп, бүгүн ошондой маселелер көтөрүлүп. Чоң ажы мына шарият жолунда жүргөн такыба киши жөн жерден эле мындай сындарды айтпайт болуш керек. Эми ал шарият жолунда такыба жүргөн киши деп аны ошол кишини жакшы билгендер айтса туура болот эле. Анан биз бул жерде сынактан өттү. Азыр айтып турам, ал киши ажы башы болуп өткөнү былтыркы жылы 41 адам виза тапшырып ала албай калган алайлыктар. Мына ошол алайлыктардын тагдырын эске алып, мына ушул киши менен барган деп биз бул кишиге 50 орун берип өткөзгөнбүз. Себеп дегенде жана 41 адамды ушул жакшы билет тагдырын деп. Былтыр өтө ызычуу болуп, Айтор ызычуу болгон. Жураевдин маселеси болбосо араб тилин өзү дагы билбейт, бирок билбегенине карабастан тажрыйбасын эсепке алып, жана 41 адам тагдырын эсепке алып. Ал ооба айткан сөз туура эмес. Бир гана өзүн ошондой бир туура эмес кабыл алып алдык биз. Себеп дегенде бул адам араб тилин билбейт, билбегендигине карабастан мына ошол 41 адам тагдыры үчүн ал кишини биз ишке алдык, ажы башчы деп 50 орун бергенбиз. Ал эми жанкы маселеси боюнча быйылкы жылы 51 ажы башчынын ичинен 32си кыргыз улуту, 18и өзбек, 1 Дуңган. Ал эми мындан 2 жыл мурда 2009-жылкы маалыматты айтсак, ал убакта 48 ажы башчы болгон, ошонун дагы деле 1 Дуңган, 24 өзбек, ал эми 23 кыргыз болгон.
Анда эмнеге мындай номаттар айтылып атат да, мисалы биз кирбей калдык, сынакта бизге жакшы көңүл бурулган жок, кыргыз тилин билбегендиктен. Ооба. Мисалы үчүн президенттикке деле кыргыз тилин билбегендер кирбей аткан сыяктуу, биз кыргыз ажылары эгерде кыргыз тилин билбеген ажы башчыга туш келип калса, ажылык туура аткарбай калат деп, жанагы уюштуруу кеңешинин жыйналышында маселе козголуп, кыргыз тилин билүү дагы шарт кылынган. Бирок араб тилин алар